Манас атасы Жакыпка таарынып кетип, боз талаага келип, баба дыйкандын колдоосу менен экөө биригип аштык айдап, анан ошол алган аштыктан алган түшүмүн Карача ханга алып барып ак кулак алмашат эмеспи. Ошол ак кулак алмашып кайтып келаткан жолдо ага бир аксакал думана жолугат да астан. Ал аксакал 6 куручтун маанисин, касиетин айтып, Манаска тапшырып көздөн кайын болот. Мындан көрүнүп тургандай эле эпикалык баш каарман элеңсеген ой тилекти аткарыш үчүн атай жаралган сыяктуу. Анын куралдары да ошого арналып, кереметтүү жол менен атайын көктөн түшөт. Манас өзүнүн эң жакын чоролору, жакындарына бири-бири үчүн жаралган тагдырлаштыгы, алардын негизги жоо куралдары көктөн түшүп, тектеш болуш аркылуу да айкын белгиленет. Эпосто асмандан түшкөн 6 курч кылычтын кылмыктысы. Манас алган Зулпукор, Ажыбай алган Ач болот, Бакай алган Кыл болот, Алмамбет алган Жойкума, Чубак алган Ач албарс, Сыргак алган Наркескен, 6 болот курч ошол ачуусуна тийгенде ааламды бузган мүлк ошол. Кыйкырып кындан алганда кан ичпей куру жүрбөгөн, кызыгып кындан чыгарса кан ичпесе кайрылып кынга кирбеген, кабарын угуп алганда качып душман дүрбөгөн деп Саякбай Каралаев вариантында айтылат.